Жаралданып чоңуна, жадырып жакшы кептерде, жарым тос болуп бийине Gültaşın artalmay, evi çımır ölemine çırpıra. Gulfstream 280 деген VIP uçak kelip ketти чет жергеден. 48 000 долларга айдатыптыр. Уяласың баасында текшергенден. 48 000 долларга 3 үй салам. Кысылбай өмүр кечмек 15 адам. Сырттагы жемкорлордон болбосо эле самолет айдат алат кайсы жаран. 4 бөлмөлүү 2 үйдү 4 күндө эле төгүп берип таштаган учагына ким келип кеттиң экен байкатпастан баяу мүнөз элимдин кучагына. Латвиядан башпаник алып жүргөн эмдиге Елисейдин тукуму Алексейим келдиби? Элден алган акчасын казынага бердиби? Элге кайтса жегиштер эртеңиңе белгиби? Кезинде Манас банкты жетектеп май чайнаган эмдиге Белакондун тукуму Валериим келдиби? Манас банктан жоголгон акчага сурак бердиби? Кадоо салып санаган бир сомуна капстан келет эле ширшоумда. Максимум айтар болсом өз оюмду, Максимим өзү келди бул жолумда. 27 делип белгиленген Аягона айынын аягында маалыматты жараткан сырдуу учак Малагадан учуптур Женевага. Ошол кезде биздин да бектерибиз, окшошкон калың бектерибиз Сентера Голдко барып сүйлөшүүгө сезип калдык алардын кеткенин биз. Казынадан калтага үйгөндөрдү, казы чайнап каткырып күлгөндөрдү эмне үчүн кармап алып сурабайбыз? Элди жеп эркин басып жүргөндөрдү. Не кылса да мекенди сактайлычы, не берсе да мекенди сатпайлычы, ниети бузуктарга кучак ачпайлычы, чет элге дача салып алгандарды четинен сурак алып баштайлычы, челектеп ташышты эле бир кезекте чектерин, ячейкасын тактайлычы, үлөшүнүп мекенимдин үмүтүн улуу элдин актайлычы.